Азыр эмнелер жазганыбызды бир аз карап коелу. Бирдиктер конвертерибиздин булак чоң бирдигин жаздык, булак бирдигин көзөнөгү, бул жерде тизмеги, бута бирдигинин тизмеги, чоңдук жазуу көзөнөгү жазылды. Эми бул жерге котор деген баскыч жазышыбыз керек, коюшубуз керек. Анын үчүн биз мындай кылабыз. Муну жаба турайын. Биринчи self convert button деп атрибут түзөлү. Self convert button деген түзөбүз. Q push button болот экен. Аталышы котор, жазуусу. Анан central widgetке кошобуз аны. Self convert button clicked. Ал басылганда эмне болсун деген суроого жооп берип атабыз. Clicked connect self on convert click деген болот экен. On convert click деген өзүнчө бир метод болот. Аны о жерден жарыялап коелу. Def on мындай ылдыраак түшөлү. Def on convert clicked self. Мунун ичине эч нерсе жазбай турабыз. Аны айтабыз self on convert clicked чакырылсын дейсиз. Ушу callback деп аталат да. Callback берип койдук. Биз могу кнопка басылганда self convert clicked келиңиз жерге жазып коебуз. Print салам десин, кнопка басылганда. Эми аны торго түшүрүшүбүз керек, сеткага. On convert clicked жазылды. Эми grid layout add widget. Grid layout add widget. Могу жерден мурункуга өтөлү. Мына көрдүңүзбү, бул жер 1 2. Ушу 2 мамычанын ордуна ээлеп атат. Бирок 1 саптын ордуна ээлеп атат. Аны кандайча жазабыз? Self convert button дедик, 3 0 1 2 дедик. Ал нескен дегенде мындай дейбиз. 0 1 2 азыр 3-чү сап кошулуп атат. Бирок ал сапта бир эле элемент болот, мындай. Бир саптын ордуна ээлеген бир элемент болот. Анан аны биз көрсөтүш үчүн self convert button дедик. Анан 3-чү сап дедик. 0-чүдөн баштал дедик. Ошондо мол суроо. Бул болсо канча саптын ордун ээлейин деген суроо. Бир саптын ордун ээлейсиң. Канча мамыча, канча колонканын ордун ээлейин дейт. 1 2-ни ээледи деп атабыз. Эми ушуну иштетип көрөлү. Эми котор деген басабыз. Бассак салам деп койду. Мына бул иштеп атат. Могу басылган сайын ошо салам деген чыга берет.